Жетегиз районунун биздин өзүңүздөр билесиздер Кыргызстандагы эң орточо район деп эсептесек болот. Элдин саны боюнча дагы, климаттык шарттары боюнча дагы Жетегиз району 40 райондун орточо району эсептелет. Ошо Жетегиз районунда болгон маселелер мен ойлойм баардык райондордо бар. Мисалы үчүн трансформация маселеси. Мына биз Жетегиз районунда биз берилген кайрылууларда 6 айыл өкмөтүнөн кайрылуу бар. Ошо 6 айыл өкмөтүнөн бир дагы маселеси трансформация маселеси чечилбейт да. Себеби биз айыл жергесине кыдырып барабыз, барганда эле ушул маселени айтат. Ал маселени айткандан кийин кат жүзүндө кайрыл дейбиз. Алар кат жүзүндө кайрылат. Биз өкмөткө кайрылабыз, өкмөттөн кайра жергиликтүү бийликке барат, бийликтен кайра бизге келет. Ушинтип эле бир эле маселе, бир кагаз. Жылы бою эле бир 2 сериядан тегеренип келет да. Биз ошол жалаң эле кагаз бири-бирибизге кагаз берүүнүн иши менен жүрүп калдык. Же болбосо, мынча айтканда биз иштин бюрократиясына келип калдык да. Азыр ар бир айылдарда бала бакча куруу муктаждыгы келип чыкты. Ар бир айылдарда. Бирок тилекке каршы эмнегедир Ысык көл областы боюнча быйыл жаңы курулушка бир да бала бакча кошулбапты. Мен баягы областка бөлгөн деп эмес, бирок ошол себебин мен деле так айта албайм, бирок ушул эми Ысык көл областында курулуштардан бир бала бакча курулбаса, анда кандай бул эмне себептен?